Глобалдык жылуулуктун айынан Борбор Азиядагы мөңгүлөрдүн ээриши, алар деңизинин суулуп калуусунан дагы чоң кыйроого учурашы мүмкүн. Бириккен Улуттар Уюму дүйнөдөгү мөңгүлөрдүн эришинин ылдамдыгы акыркы жылдары 2 эсеге көбөйгөндүгүн тынчсызданып жатышат. Кээ бир экосистеманын кыйрашына жана климаттын кескин өзгөрүшүнө алып келет. Бүгүнкү күнү мөңгүлөрдүн коркунучтуу эриши дүйнөнүн көптөгөн аймактарында белгиленүүдө. Алар Австрия, Швейцария, Швеция, Франция, Италия, Испания жана Индияда байкалууда. Буунун маалыматтарына караганда акыркы 50 жыл аралыгында континентте абанын температурасы 3 градуска чейин көтөрүлгөн. Это именно за счет парникового эффекта, потому что такие Бул парник таасиринен болууда. Анткени СО2 сыяктуу метан газы күндөн жерге жогору жыштыктагы чагылуунун кое берет. Буга кошумча төмөнкү жыштыкты жана инфракызыл чагылуунун жолун бөгөйт. Инфракызыл жылуулуктар тескерисинче артка жылып, жылуулук энергиясынын жарымы кайрадан кайтат. частотное излучение, инфракрасное излучение, тепловое, то есть излучение поверхности Земли назад в космос. Эгерде Бириккен Улуттар Уюмунун докладына ишенсек, анда 2080-жылы глобалдык жылуулук жана мөңгүлөрдүн эришинин айынан Кыргызстандагы стратегиялык суу запастары 3төн 1 бөлүгү кыскармакчы. Таяние ледников – это вот результат глобального потепления, ничего больше. Мөңгүлөрдүн ээриши бул глобалдык жылуулуктун гана жыйынтыгы, андан башка эч нерсе эмес. Биздин божомолдор боюнча алдыдагы 100 жылдан кийин мөңгүлөрдүн дээрлик катмары айрыкча бөксө тоолуу аймактарда жоголо баштайт. Өтө бийиктеги мөңгүлөр көпкө сакталат жана көп жылдарга чейин жашайт. Ал эми Талас областындагы мөңгүлөр толугу менен жоголушу мүмкүн. И мощные ледники, они будут больше сохраняться, и они доживут до 100-го года, например, и дальше. Климатты изилдеген адистер сөзсүз түрдө билимдүү адамдар. Алар мөңгүлөрдүн абалын толук изилдеп, түшүнүү үчүн бардык өлкөлөрдүн окумуштуулары менен кызматташып, аны менен бирге Кыргызстандын дарыя көлдөрүндө байкашууда. Ал эми түздөн түз мөңгүлөр менен иштешкен жана ир муз сокуларынын абалындагы өзгөрүүлөргө байкоо жүргүзгөн биздин тажрыйбалуу адистер буунун кызматкерлерине толук кошулбайт. Вопрос, он как-то все больше такой глобальный характер носит. Мөңгүлөрдүн ээрип бизде кургакчылык болоору глобалдык мүнөздөгү маселе. Келгиле, кайсыл аймакта кандай болоорун тактап алалы. Эгерде биз ар бир аймакты өзүнчө карасак, анда эч кандай коркунучтар деле туулган жери жок. Оказывается, что ничего такого уж и особенного не происходит, понимаете? Мөңгүлөрдүн эриши жана аларды сактоо маселелери парламентти жана коомчулукту салыштырмалуу жакындан бери кызыктыра баштады. Тагыраак айтканда, Кыргызстандагы бюджетти түптөөчү башкы ишканасы болгон Кумтөр кен жеринин иштетилиши менен башталган. Ал эми карьерге түздөн түз жакын жайланышкан Давыдов мөңгүсүн Кыргызстан окумуштуулары гана эмес, бардык мөңгү катмарларындагы кыймылдарга саясатчылар да көзөмөлдөө жүргүзүшүүдө. Эң кызыгы, акыркы учурларда Давыдов мөңгүсүнө тыкыр байкоолор жасалууда. Экологдор жана башка Кумтөрдүн тиешелүү адистери мөңгүлөргө дайыма ченем өлчөмдөрдү жасашып, атайын датчиктер аркылуу кичинекей өзгөрүүлөрдү дагы көзөмөлдөп турушат. Тажрыйбалуу адистердин көп жылдык байкоолорунун натыйжасында мөңгүлөрдүн эриши карьер газы эректери башталгандыгы аныкталган. Нет, то есть когда ледник растаял, то Качан мөңгүлөр ээригенде мына бул жер сууга толуп калган. Анда болгону ушул эле тилкилер калган. Мына караңыз, бул чыныгы мөңгүлөр. Ал эми бул кар күрткөлөрү. Мурда мөңгүлөр ушундай чоң аянтта болчу. Азыр болсо алакандай жерлер калган. Мына бул жерлер калганы бардыгы ээрип жок болгон. здесь он лежал раньше вот на вот такой площади. Теперь он остался только вот таким вот клочочком. Имеет такой колебательный характер. То есть ледники Мөңгүлөр чайпалып артка алдыга термелип турат. Акыркы ирет катуу чайпалуу 19-кылымда болгон. Анда мөңгүлөр эң төмөнкү өрөнгө чейин жылып кеткен. Азыр чегүүнүү жүрүп жатат. Мындай артка чегүүнүүнүн жанында 40 жана 50 жылдардын башында бир азга көбөйүү болгон. Анда ар бир мөңгүлөрдүн кеңейүүсү ар башкача жүргөн. например, в 40-х годах, да? Вот. Мына ошентип Кыргызстандагы Борбор Азиядагы жана дүйнөдөгү мөңгүлөрдүн эриши климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу экендигин ишеничтүү айта алабыз. Бүгүнкү күнү дүйнө элими глобалдык жылуулук тууралуу талашып тартышып жатат. Бирлери кайталаңыз процесс экендигин айтса, бирлери 300-400 жыл мурунку тарых кайталанып жаткандыгын белгилешүүдө. Есть много таких циклов, которые изменяют температуру. Температураны өзгөртүүчү көптөгөн мерчемдер бар. Өткөн мерчемдерге салыштырмалуу бардык айырмачылыгы табигый болгон. Мындай процесстер кайталанганы менен эч качан кескин жылуулук жана парник газдары болгон эмес. Мурда байкалбаган фантастикалык чукул өсүү бир салмакта карманып кийин алмаштырып турган. Анткени биз билгендей физикалык процесстер бардыгы кайталанып турат. То есть ушла орбита чуть в сторону, она вернулась.
Кыргызстандын аймагы баарына белгилүү болгондой өзгөчө тоолуу. Буга кошумча көпчүлүк чокулар климаттык чекте турат. Ал төөлүк тоңунун чеги. Көпчүлүк тоо кыркалары жумшак жана мөңгүлөр менен капталып турат. Кыргызстандын аймагынын 4% мөңгүлөр ээлейт. Кээ бир маалыматтарга караганда кыргыз мөңгүлөрүндөгү тоңутулган суунун запасы 650 куб километр жана бул өтө көп болуп саналат. Ал эми Кумтөркөн жеринин жанындагы чуу чыгарган Давыдов мөңгүсү чындыгында Борбор Азия жана анын ичинде Кыргызстандын дагы океандай каптаган мөңгүлөр ичинде тамчысындай эле. Если брать долю... Эгер нарынга кошулган суунун үлүшүн алсак, ал жакта аз эле пайызды, тагыраак айтканда мөңгүлөрдүн аккан суу Нарын дарыясынын калыптанышына эч кандай таасир этпейт. Доли процент. Давдат мөңгүсү бардыгынын оозунда. Ал эми башка муз катмарлары тууралуу эч ким эч нерсе билбейт. Бул арада муз каптаган райондорго Хан Теңири жана Сары Жаз дарыясынын бассейндеринде жайгашкан Жеңиш чокусу кирет. Башкалардан айырмаланып турган кайталангыз түбөлүк тоңо муздуу райондордогу кээ бир мөңгүлөр өтө чоң өлчөмдө. Бул райондордо өз алдынча турган 340 мөңгү 1581 чарчы чакырым аянт ээлейт. Дагы бир дүйнөлүк ири мөңгүлөргө тең келген Кыргызстандагы түштүк эңилчек мөңгүсү. Ал 630 чарчы чакырым аянтты каптап турат. Ал эми Кумтөр аймагындагы эң чоң Петров мөңгүсүнүн 73 гана чарчы чакырым аянты бар. Давыдов мөңгүсү мындан дагы бир эсе кичине. Кыргызстандагы мына ушул бардык мөңгүлөр ар кандай ылдамдыкта ээрип баратат. Бийик тоолуу Адигине станциясы 2008 жылы биргелешкен Кыргыз цех долбоору боюнча курулган. Станциянын негизги максаты Адегене мөңгүсүнө байкоо жүргүзүү жана жиреп кетүү коркунучу болгон күндөрдөн сактоо болуп саналат. Адигине мөңгүсү Аларчы дарыясы чөлкөмүндө 3600 метр бийиктикте жайгашкан. Ал жерде мөңгүлөрдү жана көлдөрдү көзөмөлдөгөн станция бар. Бул станциянын кызматкерлеринин айтымында бүгүнкү күнү мөңгүлөр артка чегинип жатат жана ал ар күн өткөн сайын байкалууда. Этот ледник, он стремительно отступает. Бул мөңгү ыкчамдыкта ээрип жатат. Акыркы 60 жыл ичинде 60 метрге чейин кыскарган. Он наступил на 600 метров. Сверху вниз отрабатываем, послойно. Биз мына ушинтип иштешебиз. Ылдыйдан жогору көздөй баштайбыз. Алдыңкы 10 катмарын алгандан кийин тепкич сыяктуу болуп калат. Бир катмарын алып, муздар кулабашы үчүн тирөөч калтырабыз. Анан кийинки катмарды алабыз. Мына ушинтип кезектеп кете беребиз. Также оставляем полку безопасности. Давыдов мөңгүсү түздөн-түз алтын иштеткен Кумтөркөн жерине жакын жайгашкандыктан дайыма кыймылда болуп жана бийик муз катмары карьерди басып калуу коркунучу дагы бар. Кумтөрчүлөр улам жакындаган кесүүгө туура келүүдө. Бул иштердин жетекчисинин айтымында алынган муздар эч кайда жоголбойт. Ал бир аз төмөндөгү бош жерлерге топтолот. Мында чыкары жер алдынан чыккан суудагы бир топ маселелер жаратат. Алар менен дагы алып барышууга туура келүүдө. Давыдов мөңгүсү акыркы 18 жыл ичинде 3,6 чарчы чакырымга чейин кыскарган. Эгерде Кумтөр болгондо азыр бул өрөөн мындан дагы жаман абалга түшпөлмөк. Депутаттар эми гана мөңгүлөр тууралуу жоопкерчиликтүү иш жүрүп жаткандыгын ойлоно башташты. Мөңгүлөр жана мөңгүлөргө жакын аймактагы өндүрүшкө тыюу салган суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү талкуулоодо алар бюджетти түптөөчү ишканаларга руксат берүүнү чечишти. Мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизүү биринчи окууда эле кабыл алынган. Бирок бул акыркы чечим эмес. Эл өкүлдөр эми ушул чечимдерге токтосо, анда Кумтөркөн жеринин иши токтотулбайт. Кыргызстандын экономикасынын башында турган жана бюджетти түптөөчү Тоо-Кен ишканасы токтоп калса, казнаны кантип толтурабыз деп дагы өкмөттүн башы оорубайт.